Бакыт мырза, мына жакында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарында болгон сапарында ал жерден уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча келишимге жетишип келди. Анан бул келишим эми кандай жыйынтыктарды бериши мүмкүн? Биздин жанакы укук коргоо органдары, айрыкча Ички иштер министрлиги боюнча бул маалымат, бул келишим бизге көп жардамдарды берет деп ойлойбуз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол уюшкан топтун мүчөлөрү же болбосо жана кылмыш жасап качкандардын баардыгы ошол араб мамлекеттерине жүрөт деген маалыматтар көп. Ошол себептүү бүгүнкү күндө дагы басма сөз каражаттарында ушундай маалыматтар чыгып атат. Ошол мамлекетте Кыргызстан 2011 жылдан бери издеп жүргөн уюшкан топтун мүчөлөрү же болбосо конкреттүү фамилияларды айтып атышат да. Азыр эле ошо бүгүн эле массалык маалымат каражаттарында сиз айткан ошол уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Алмамбек Анапияевдин ошо Бириккен Араб Эмиратында кармалганы тууралуу маалымат чыгып атат. Бул маалыматты сиз тастыктап бере аласызбы? Кандайча кармалды? Бул маалымат кандайча тарап атат? Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Интерпол тарабынан ошол мамлекетке суроо талап жөнөтүлдү. Чындыгында ошол Анапиев ушул жерде кармалдыбы, кайсы шаарда, кайсы жерде кармалып турат деген маалымат жөнөтүлдү. Эгер ошол маалымат азырынча жанакы массалык маалымат каражаттарында, интернеттеги айтылган Анапиев кармалды дегенди тактоого азырынча эрте. Эгерде бизге ошол мамлекеттен чындыгында кармалды деген тактоо келе турган болсо, анда биз башкы прокуратура тарабынан ошол кармалган биз издеп жүргөн жарандарды, кылмышка шектүү катары издеп жүргөн жарандарды Кыргызстанга алып келүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Ал боюнча материалдардын баары мурда эле топтолгон. Эгерде ошол мамлекет келишимден кийин ушул коопсуздук маселеси боюнча иш-чараларды ишке ашырууга жардам бере турган болсо, анда биздин оюбузча бул маселе жакын арада чечилет. Кылмышкерлерди ошо экстрадициялоо боюнча келишим бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп айтып атпайсызбы? Бирок буга чейин эле ошол уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири болгон Камчы Көлбаевдин дагы ошо кармалып сот иштери кандай өткөнүн баягы коомчулукка дагы белгилүү. Күбөлөр ошол учурда өздөрү баштапкы берген көрсөтмөсүнөн баш тартып, ал кайрадан эркиндикке чыгып кеткен учурду билебиз. Анан айтсаңыз, жакында ошол күбөлөрдү коргоо боюнча бөлүм түзүлдү. Бул бөлүмдүн эми таасири кандай болушу мүмкүн? Анткени мисалы азыр Анапияев кармалып элек деп атабыз, кармалган күндө дагы ал кайра мисалы сот жообуна тартылып жазасын алат деп канчалык бир кепилдик берсе болот? Кылмыш жасаган адамдарды көргөндөр же ага күбө катары өткөндөр көпчүлүк убактарда сиз айткан Көлбаевда же болбосо башка кылмыштарды сотко ашырууда же тергөө учурунда аларды коркутуп, үркүтүп же болбосо кандайдыр бир опузолоо менен же өз ара келишимге келүү менен ошол мурдакы көрсөтмөлөрүнөн танып, ошонун негизинде кылмыш боюнча баягы козголгон кылмыш иштери соттон урап аягында ким күнөөлүү экенин белгиси боюнча калып, айрым убактарда, көпчүлүк убактарда акталып кетип атат. Бул негизинен уюшкан кылмыштуу топторго негизинен тиешелүү. Ага эмес, башка кылмыштар деле, экономикалык кылмыштар же болбосо адам өлтүрүү, башка да кылмыш, баардык кылмыштарда ошол күбөлөрдү коргой турган бир башкармачылык же алардын баягы көйгөйүн угуп, ошого түздөн түз жардам берип, сот башталган, тергөө башталгандан баштап сот бүткөнгө чейин алардын ар бир кадамын, ар бир баскан турганын толугунан көзөмөлгө алган башкармачылык жок. Эгерде ушул башкармачылык жаңы түзүлүп иштеп атат, эми мунун дагы иштешин көрөбүз. Биз көпчүлүк убактарда коомчулук деле нааразы болуп атат. Массалык маалымат каражаттары да айтып атат, ушундай кылмыш жасады деп айтасыңар, аягында баары акталып кетип атат. Себеп дегенде ошол жерде күбөлөр менен көпчүлүк убакта ошол кылмышка шектүү адамдар же болбосо коррупцияга шектүү адамдар сүйлөшүп алып, ошол сот иш сотко келгенде баягы жыйынтыгы жок болуп калып атат да. Акыркы дагы иштер боюнча Мелис Мырзахматовдун издөөгө алынганы тууралуу ар кандай маалыматтар чыккан, эл аралык издөөгө берилди депчи. Анан азыр эмне болду бул жагдай? Акыркы мезгилдерде ошол Мелис Мырзахматовду издөө боюнча адегенде бул кылмыш ишин башкы прокуратура козгогон дагы, анан Ош областтык милициясына атайын тапшырма берилген. Ошол Мелис Мырзахматовду кармоо
суракка алып келүү боюнча иш чаралар жүргүзгөн. Бирок Ош шаарында, Ош областында издөөлөр жыйынтык берген эмес. Андан кийин жалпы Кыргызстан боюнча издөө жарыяланган, бирок биздеги маалыматтарды текшере келгенде ал Кыргызстанда жок экендиги аныкталган. Анан жакын арада ошол дагы эле маалымат каражаттарында такталбаган маалыматтарды таратышты. Ал Россияда экен, же болбосо Үрүмчүгө келиптир, же болбосо Пекинде экен деген маалыматтар. Бирок биздеги маалыматтар боюнча ал Кытайдын чек арасына өткөн жок. Бизде Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда келишим бар. Эгерде биз издеген адамдар ошол жакта бар болсо, алар бизге кармап беришет. Себеп дегенде, алар издеген адамдарды да биз дагы кармап өткөрүп берип атабыз. Бүгүнкү учурда анын кайда экендиги боюнча бизде оперативдүү маалыматтар бар. Тиешелүү кызматтар иштеп атат. Биздин оюбузча жакын арада ал ошо тергөө кызматтарына алынып берилет да.